Саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздардын кутмандуу кечиңиздер менен мына ушундай өзгөчө маанай менен кайрадан сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу жолугушуп отуруңузга кубанычтабыз. Баарыңыздарды биздин катарга кошулууга чакырабыз. Кызыктын баар алдыда Ring Show программасы. Мына ушул программанын алкагында сиздер өзгөчө эстрадабызга жана ошондой эле кыргыз элибизге белгилүү болгон эстрадачыларын мына ушул ринг ортосунда өзгөчө таймаштан сиздер көрө аласыздар. Өзгөчө башка бир таланттарын көргөнгө сиздерде мүмкүнчүлүк болот. Кызматыңызда Бектур Жумабаев, биз менен бирге болуңуздар. Баштадык. Аны эмесе мен көп күтүүбүздөн бүгүнкү атаандаштарды акырындап чакырайын. Менин оң тарабымда Кызыл Борчтан эстрадарчысы Венера Назаралиева. Азаматсыз. Ал эми Венера эжекебизге атаандаш болчу инсан. Буга чейин Бол мырза эжекебиз менен көптөгөн чыгармаларды дуэт аткарып жүрүшкөн. Бүгүн мына ушул чыгарылышта алар атаандаш. Анын атаандашы эстрадарчысы Данияр Жаныбеков. Эң сонун, урматтуу достор, мына ушундай маанай менен биз улантабыз. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Назаралиева Венера Шукурбековна. Туулган жериңиз? Аксы району Кербен айылы. Спорттун кайсы түрүнө кызыгасыз? Спорттун волейбол. 200 сомдук банкнотто кимдин сүрөтү бар? Алкул Осмонов. 8'de 6'ga koyuyorsak? 36. Mesele oldu. Instagram siz için? Негизги, эң негизги социалдык баракча. Эгерде мен ырчы болбогонумда, Мугалим болмокмун. Сынган кылыч романын ким жазган? Төлөгөн Касымбеков. Коомдук транспорттун жол акысы канча? 10 сом. Бүгүн утасызбы? Буйруса. Кыргызстан сиз үчүн? Менин мекеним. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Жаныбек уулу Данияр. Туулган жериңиз? Алай району Гүлчайлы. Сизге жаккан автоунаа? Dodge Charger. Сиз кызыккан спорттун түрү? Мен кызыккан спорттун түрү пинг-понг, теннис. Интернет булактарындагы хейтерлерге жообуңуз кандай? Такыр көңүл бурбайм. Акча табуу тууралуу көп ойлоносузбу? Ооба. 10 сомдук банкнотто кимдин сүрөтү бар? 1 Алкул 2 3 Касым Тыныстанов. ооба. Instagram сиз үчүн? Instagram мен үчүн социалдык баракчалардын бири да. Макалдуулаңыз: баш аманда мал таттуу, баш ооруса? Башынан айтсаңыз? Баш аманда мал таттуу, баш ооруса? 1 2 3 жан таттуу. Казакстандын борбор шаары? Нур Султан. 9'du 7'ye koysak? Салам алейкум. 63. Бүгүн жеңишке жетесизби? Буюрса. Кыргызстан сиз үчүн? Мен мекен. Азаматсыз. Биринчи раунд, ардактуу достор. Биринчи раундда кызыктуу өзгөчө бир суроолор, урматтуу атаандаштар. Демек, даяр болсоңуздар 10 суроо менен ушул суроолордун арасынан билгениңиздерге жооп берип кете бересиздер. Кайсы бириңиздер билген болсоңуздар, биз упайларды сөзсүз түрдө эсептеп барабыз. Демек, баштадык. Ким сүйлөбөй окутат? Сүйлөбөй окуткан бир нерсе бар экен. Компьютер. Дагы сүйлөбөй окуткан китеп. Азаматсыз. 1 упай. Экинчи суроо: бир өсүмдүк бар. Аны биз быш элек кезде жебейбиз, жегенге болбойт. Бирок бышкандан кийин дагы аны жебейбиз, таштап салабыз. Бирок пайдаланабыз. Суроонун жообун менин оюмча Венера эже сиз билет болушуңуз керек. Бул суроонун жообу Пахта. дагы бул кадимки биз тамакка кошкон лавровый лист болчу. Улантабыз. Кийинки суроо: качан сууну тор менен алса болот? Кайсы учурда? Сууну тор менен алса болот. Тор менен алса. Кайсы учурда? Балык тутканда? Балык тутканда дагы. Сиз жакындаштыңыз. Азырынча Данияр мырзада 1 упай. Бассейнден кирдегенде тазалаган. Чайды демдеп атканда деле шамасын. Тор менен. Ал чамасы. Бирок сууну кайсы учурда тор менен алса болот? Кайсы учурда? Сиздерге жакындаштырып коеюн. Азыр кайсы мезгил? Кыш. Кыш мезгили. Бул учурда суу кандай абалда болот?
тоңгон маалымат. Муздарды Салгансыз. Муз абалында тор менен алсак болот. Түшүнүктүү. Кийинки суроо, отуруп алып жүрөт, бул ким? Отуруп алып жүрөт экен ал. Бирок өзү отурат, бирок жүрөт. Бул ким болушу мүмкүн? Жандуу, багыт берип коеюн. жаныбарлардан. Жаныбарлардан десе да болот. Жандуу, негизи жандуу. Адам машинада отуруп алып Бул дагы бир вариант деп коелу. отуруп Алып жүрөт. Бул спорттун түрүнө дагы байланыштуу. Отуруп алып жүрөт бул. Отуруп алып жүрөт. Менин оюм баягы келди. Азырынча билбейм. Суу менен. Сууда сүзүп аткандар Отуруп алып жүрөт. кайыкка отуруп алып туруп. Жок, ал эмес. Отуруп алып жүрөт. Отуруп алып жүрөт. Бул негизи Ош шаарындагы Наваи паркында аксакалдар барат көбүнчө. Отуруп алып карусел. Жок, аксакалдар каруселге барбайт. Аксакалдар Аксакалдар барат көбүнчө. Бул жерде көпчүлүк билет болуш керек. Эгерде Наваи паркына качан акыркы жолу түштүңүз? отуруп алып. Жаш кезде. Сиз Мен балдарды алып жүрөм, бирок эч эле ошол жерде көпчүлүк аксакалдар отуруп алып жүрүшөт. отуруп алып жүрүшөбү. Ооба. Бул Коляска. жок, шахмат ойногон адам болчу. Отуруп алып жүрөт. Кийинки суроо. Дүйнө жүзүндө бир сөз бар. Ал эч бир өлкөдө которулбастан ошол боюнча колдонулат. Гол. Дагы. Бул дагы бир вариант деп коелу. Дүйнө жүзү боюнча бир эле сөз. Ошол боюнча колдонобуз. Бул сөз кайсыл болушу мүмкүн? Эстеп көрүңүз. Күн сайын бул сөздү биз колдонобуз. Венери жеке жана эфирге чейин мага айтты. Жаман сөз айттым, жаман сөз. Жок. Ушул сөздү сиз айттыңыз, ушул сөздүн суроонун жообун айттыңыз мага. Бул сөздү ар дайым колдонобуз. Дүйнө жүзү боюнча бир эле сөз. Бул сөз Стоп. дагы такси деген сөз болчу. Таксиге отуруп келди. Таксиге отуруп келдим деп бага чалдыңыздар. Кийинки суроо. Сиз андан канчалык алган сайын ал ошончолук чоңое берет экен. Сиз андан канчалык алган сайын ал ошончолук чоңоет. Эме да. Топурак аң болсо керек да? Аң, азаматсыз. Сонун. Кийинки суроо. Сиздин бакчаңызда ноталар өсөт. Бул кайсыл нота болушу мүмкүн? Ошондо Соль. сиздин бакчаңызда. Ой, соль дейм да. Эме. Жакындаштыңыз. Кайсыл ноталар өсүшү мүмкүн үйүбүздүн алдында? Сиздин бакчаңызда өсөт. Прямой эле түшүнөт окшойт. Эки нота өсөт. Азыр. Сиз бирөөсүн таптыңыз. Багып берип коеюн, жардам берип коеюн. Бирөөсүн таптыңыз. Экинчиси бар. Бул өсүмдүк көбүн эсе Кыргызстандын талас жергесинде өстүрүлөт. Эме фасоль. Азаматсыз. Данияр мырза биринчи айтып калдыңыз. Соль Куда. таптым го. Куда сизге ким? Куда. Куда. Кадимки куда деген сөз. Кудагы. Кудабыз. Ошол сизге ким? Сизге ким? Куда менин балдарымын болочоктогу. Кайнатасы. Кайнатасы. Дагы сиздин вариантыңыз? Аз башкача болот да. Ойлонуп көрүңүз. Чындыгында башкача болот, ооба. Мен үчүн Куда. ким? Куда ким? Мен үчүн куда эле да. Куда эле ойдон, Сиз үчүн? Кудалар, кудагы тойдон. Бул куда деген сөз, кудагыйдын күйөөсү болчу. Түшүндүңүзбү? Кудагыйдын күйөөсү куда. Дүйнө жүзүндөгү бардык элдер бир учурда эмне кылышат? Биз азыр бардыгыбыз эмне кылышат? Укташат дагы. Турушат. Жумуш кылышат. Жуунат. Баняга кантип койсун. Дагы. Бир учурда дүйнө жүзү боюнча бардык өлкөдө эмне кылабыз? Биз эмне кылып атабыз? Башка өлкөдө эмне кылабыз? Сүйлөйт. Дагы. Гүлөйт. Да бетке шашат. Бир учурда бул дагы вариант деп коелу. Бир учурда эмне кылат? Бир учурда баарыбыз Өлөбүз. жок. Ошонун Ошонун бир вариант деп коелу. уктайт. Дагы. Бир учурда Түш бүт нерсе көрөбүз. болот. Бир учурда биз бардыгыбыз дүйнө жүзү боюнча жашайт экенбиз.
Баарыбыз жашайбыз. Кийинки суроо, эң акыркы суроо, кадимки үйдө биз колдонгон кастрюль. Ал канчалык чоң болсо дагы ага бир нерсе батпайт экен. Эмне болушу мүмкүн? Үйүңүздө кухняда колдонгон кастрюль канчалык чоң болсо дагы ага бир нерсе батпайт. Ал нерсе ойлонуп көрүңүз. Бул кастрюльдү күн сайын колдоносуз, менин билишим боюнча. Мен колдонбойм, сен айтып атышсыз. Ага бир нерсе батпайт экен. Эмне батпайт? Кастрюлга тиешелүү нерсе деп коет. Кастрюлга тиешелүү батпайбы? Ооба. Ойлонуп көрүңүз. Демек, жооп Капкага батпайт? капкага батпайт, азаматсыз. Ал канчалык чоң болсо дагы батпайт экен. Демек, достор, мына ушундай өзгөчө бир логикалык суроолорго биздин атаандаштар жооп беришти. Экинчи раунд. Экинчи раунд, урматтуу атаандаштар. Демек, эми башка бир багытка сапар алып көрөлү. Сиздердин актёрдук чеберчилигиңиздерди бир аз текшерип көрөлү. Данияр мырза, сизден баштайбыз. Шаарга жаңы келген студент баласыз. Анан капысынан жолдон акчаңызды жоготуп алдыңыз дейт. Акчаңызды жоготуп алдыңыз, анан Венережике жолдон жолугуп калды. Жок эле дегенде жол кереги акча алышыңыз керек болот. Кыска убакыт ичинде. Ооба, тааныбайсыз. Жолдон алдыңыздан чыгып калды. Бирок сиз Венереже бербегенге аракет кылдыңыз. Демек, шарт ушундай. Баштадык. Саламатсызбы, мен акчам бар эле, жол көрүп отурган, студентмин, жаңы эле шайлан келдим. Мүмкүн болсо 10 сом берип турасызбы, маршрутка чыгып кетип калам. Жоготпогонго аракет кылбайт белең. Мен шашып аттым эле. Бере бериңизчи, 10 сом эле го. 10 сом жок, майдан жок эле да. Да ладно, чего ломаетесь, не жалко? Майдан жок да менин 10 сом. 10 сом берип турсаңыз, мен эртең иштеген жериңизге кайра 20 сом алып кетип барам. Андан көрө мен сени ала кетейин, каяка барасың, мен таштап коеюн ошол жака. Болду, ондай болду. Эже чогуу кетип калат дейм. Рахмат. Экинчи тапшырма. Базарда сатуучу болуп иштейсиз, элестетиңиз. Мүмкүн алмабы, ушуга окшогон бир мөмө жемиш сатасыз. Анан кадарыңыз келип, сиздин алмаңыздын начар экенин айтып жамандай баштады. Сиздин жообуңуз кандай болот? Кадарыңыз келди. Бул алмалар чирип кетиптир го, эскирип кетиптир го. Эскирген алманы да сатасыз буялдай. Эже жарым акчасына берем. 1 килограмм 50 сом болсо сизге 25 сом берем. Койчу, өтө эле майда экен бул алмачы. Албайм дейсиз. Албайм, канча өзү негизи. Бул эже, бул келгенде свежий эле келген. Мына эми азыр күндүн суугу болуп атат, бир ысып, бир суук болуп атпайбы? Ошого алмалар бермек. Бирок ичи таза. Барып ушундай кылып бычак менен алып жейсиз. Мына алманы жеп көрсөңүз, алып көрүңүз. Таза. Жок эле алманы жедирип коюңуз. Сатыш керек да. Рахмат. Базарда дагы кандай экениңизди бир аз болсо да байкадык. Эми кийинки тапшырма. Мектепке кеч калып келдиңиз. Кичинекей мектеп учуруңузга кайтып көрөлү. Мугалим эже сиздин кеч калганыңыздын себебин сурады. Бирок сиздин жообуңуз кандай болот? Да, эмне кечигип, Жаныбеков? Эжеке уктап калыптым. Күндү эле уктай бересиң, сен апаң тургуза. Келчең айтат окшомуш, эрте ойгот депчи. Жанагы оюнду айтып коесузбу? Буга чейин азыр эле болгон окуяны айтып коебуз мүмкүн болсо. Мен жанагы деп Ойнойт. Эмне эле? PUBG'ды. Үйдө PUBG ойнап түнү менен уктабай, эртең менен таңга уктап, ошондон кечигип калдым эжеке. Эртең кечикпей келгенде киресиң, азыр чыгып тур. Болду. Кеттиңиз. Азаматсыз. Эң соң 3 образды мыкты деңгээлде аткардыңыз. Венережике кезек сизде. Кемпирдин образы. Да эмне кемпир боло берем. Почтага келсеңиз. Поштадагы иштеген байке поштаңа сиздин пенсияңыздын келбегенин айтып, ачууңузду келтирди. Эми сиздин жообуңуз. Ой, ананайын балам, күн деле келемей. 1 сом пулум калбады. Ооруп атам, больницага жатышым керек, уколду алышым керек. Келбеди дей бересиңер. Бу качан тиетиңиз пенсия деген ай? Ой, эне, ол пенсия бизден зависит этпейт да. Бизге бол өйдө жактан салышат. Ошолор которсо биз беребиз. Торгозду да. Дайыма келемей. Сиз кыжаат болбой күнүгө келе бербей барып туруң. Мага телефон номеринизди таштап коюң. Пенсияңыз түшкөндө мен чаламын. Телефон менден болсун деп койсуң.
Рахмат. Кийинки образ. Аялдагы ушакчы жеңесиз. Ошол жеңени образын ойноп беришиңиз керек. Кайненеге мен мындайды жасап берем, мен мындайды жасап берем деп мактанышыңыз керек. Бул жаңы келген абысыңыз деп коелу. Мен шуну кимге? Мен буга чейин мындай кылчумун, сен дагы ушундай кылышың керек деген бир багытта сабак деп коебузбу? Жаңы келген келинге айтып бересиз. Ошондой. Ай, Алсынжан. Ай, тиги апанычы жөн алдап койсок болот да. Кичине эле мындай айлык алганда носки, үстүнө кие турган чолук канча нерселерден алып берип койсоң сүйүнгөндөйүнчө калат. Каалаган нерсени кыла бересиң. Биздин үйдө дегенчи. Биздин үйдө дегенчи. Апам кайсы күн настроениясы беш болот айтайынбы? Өзүнүн туугандары келерде настроениясы беш болуп аябай сон болуп калат. Ошол кезде алдап анча-мынча пенсиясынан алып алсак болот ай. Мен буга чейин алып жүргөм деп. Рахмат, эң сонун актерлык жиберчилигиңиздерди дагы багаладык, билдик. Эми биз кийинки раундга өтөбүз, достор. Чоң болуңуздар, кызыктын баары алдыда. 3-чү раунд. 3-чү раунд, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин атаандаштарыбызга 3-чү раундубузда дагы өзгөчө бир тапшырмаларыбызды бермекчибиз. Демек, даяр болсоңуздар, менин колумда 2 кагаздар. Бул кагаздардын ичинде биринчисинде ырлардын жанрлары жазылган. Кайсыл жанрда ырдаш керек, анда эми экинчисинде ырлардын өзү жазылган. Демек, айымдардан баштайлы бунусунда Венеричке. Ырдын биринчи жанрын алыңыз. Кайсыл жанр экенин аласыз, андан кийин демек, Эч беле жок. Бар. Опера. Опера жанрында. Демек, кайсыл ыр болот экен? Сиз ырдашыңыз керек. Мына ушул жанр менен кайсыл ыр экенин азыр байкап көрөбүз. Кайсыл ыр? Ай жарык. Ай жарык. Демек, опера жанрында ай жарык ырдалганда кандай болмок? Көрөбүз анда. Аба салкын түн ортосу ай жарык, ай жарык, ай жарык. Көккө жүрдүк баг аралап айланып, айланып, айланып. Бир убакта мындай сунуш киргиздим, сунуш менен киргиздим. Эң сонун азаматсыз. Негизи ай жарык чыгармасы ошол эле жанрда калган жакшы экен, э? Келиңиз. Баштадык. Ырдын жанрын тандап алалы биринчи. Ильястын ыры. Ильястын ыры. Жанр болуп калды ошол да? Жок, бул ырдын өзү болуп калды. Ырдын өзү болуп калды. Бул жанр бул жакта шансон. Шансон жанрында. Шансонду Ильястын Буга чейин сиздин аткаруңузда өзгөчө ырларды биз интернет барактарынан Алар оозу да шансон, сөзү дагы, өзү да шансонда. Булар азыр кандай болуп кетти? Дайрсызбы? Мен көлгө жалгыз келип байралдым. Да бягандай. Махаббаттын пайду балын. Ушундай эле болуп калды. Бягандай эле дагы. Рахмат. Шансонго туура келбейт. Рахмат. Чоң рахмат. Өзгөчө сонун деңгээлде биздин атаандаштар аткарып беришти. Дагы кийинки шартыбызды улантабыз. Урматтуу достор, 3-чү раунддун кийинки тапшырмасы Данияр мырза өзгөчө даярдык менен турган чагы. Демек, сиздин шарттан түшүндүрүп өтүп кетейин. Шаардык кеңешке депутаттыкка аттанып атасыз. Жана жалпы элге болгон өзүңүздүн алдыдагы иш-аракеттериңизди айтып беришиңиз керек. Темадан чыкмай жок. Ушул теманын алкагында сиз айтып жаткан учурда мен бул жактан экрандан кайсы бир сөздөр чыгат. Ошол сөздү өзүңүздүн иш-аракетиңизге, алдыдагы пландарыңызга кошо кетишиңиз керек. Даярсыз? Баштадык анда. Мынакей кыргыз элим алдыда ушул шайлоо турат. Мен өзүм шайлоодо болгон принциптеримди айтып кетейин. Мен эгерде мен депутат болуп калсам, мына азыр биздин башка өлкөлөрдөн келип аткан машиналарды токтотуп коюшту. Айтканда оң рульдагы машиналарды мен аларды киргизгенге уруксат бермекмин. Мен ошону законго киргиздирмекмин. Анткени биздин шаарда, биздин Кыргызстаныбызда көп эле машина правый руль деп коебуз, правый рульда жүрүшөт. Анан бардыгы эле ошо Инстаграмга кирип
жазып менин Instagram баракчама келип кайрылып атышат. Ушул маселени чечип берсеңиздер деп биз Бишкекке каттаган стептер оң рулда жүрөбүз, жакында ошону токтотуп койсо бала чаканы кантип багабыз деп менин Instagram'ıma кайрылып жүрүшөт. Ошонун маселесин биз сөзсүз чечип беребиз. Менин ушул биринчи маселелеримдин бири болуп эсептелинет. Анан бир аз оозум курап кетти, кружкага суу алып кетип берип койсоңуздар сурамчы. Улантабыз. Анан бизде ушу буюрса башка мамлекеттерден көрүп атасыздар, Альпингольд деген шоколаддар келип атат. Биз ушу шоколаддарды өзүбүздүн Кыргызстанда чыгарайлы деген ниетте турабыз, ошону ишке ашырабыз деген ойдо турабыз. Анан орусча айтканда кандай десек болот? Орусча айтканда вперед, все впереди, вы с нами. Анан буюрса мына жазда келип атат. Жазда мына май айында жакшы өзүбүздүн кымыздарыбыз чыгат. Кымыз ичип, кыргыз эли илгертен келгенбиз. Буюрса барыңыздар шайлоого катышыңыздар. Кыргыздын чыган жигиттерин шайлаңыздар, акчага алданбаңыздар. Зебра деген сөздү кошушуңуз керек болот. Анан мына биздин Ошто гаилер караган ушул правилаларды өтө сактабай атышат. Анткени гаилер дагы ушул жолго коюлган зебраларды туура эмес коюп калат, өчүп калат, ал жерден өтүп кетип атышат. Ошонун айынан анан адамдар зебрадан өтөбүз деп өтүп кетип атып, гаилер зебрадан өтпөй сүзүп кетип атат дагы машинедеги шопурлар адамдарыбыз анан жабыркап ооруканага барып жатып калат. Эң сонун азаматсыз. Демек, сиздин платформаңыз деле иш аракеттериңиз даяр экен. Шайлоочуларыңыз сизди шайлайт буюрса. Демек, кийинки кезек Венера эжеке сизде. Демек, Венера эжекебизге өзгөчө тапшырма. Сиз жакында Ош улуттук драма театрында концерт бересиз. Ушул концертте кандай өзгөчөлүктөр болот? Ушул тууралуу айтып беришиңиз керек. Экрандагы сөздөрдү сөзсүз түрдө пайдаланыңыз. Демек, баштадык анда. Аялдардын эл аралык күнүнө карата 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата дүйнөдөгү эң сулуу аял менин апам деп аталган чоң программада концертимди тартуулайын деп турам. Ал жерде китептен дагы сонун багы ырларды алып, ошол ырлар камтылган жаңы обондор жаңырат буюрса келиңиздер, барыңыздарды ушул концерттен күтөм. Анан кийин сүрөттөрүм Instagram баракчада чыга баштады, афишалар чыга баштады. Келип көрсөңүздөр болот. Анан болсо площадь жакка площадьта дагы биздин площадьта дагы чоң программада концерт жыл сайын 8 мартта уюшулат. Бирок ага карабастан менин концертиме келиңиздер деп айтамын. СССР малындагы ырларды да кырдаймын. 18 жаш чагылган илгерки ырлардын баарын ырдайм. Анан кийин мен ырымы угуп эсиңиздерден танып дары эсиңиздерден танып калбаш үчүн дарыңыздарды чөнтөгүңүздөргө сала келишиңиздер керек. Анан 200 сомго деле бере берем билеттердичи. Өзү деген 300 сом. 200 сомго деле кем бар дегендей, эми кыргызбызда. Анан багы тандырга жабылган ысыкнан ала келсеңиздер, жегенче отурасыздар. Концерт сонун болот, аябай кызыктуу болот деп ойлойм. Анан от души бир эс аласыздар да. От души, мен башка нерсе айта албайм да, ушуну эле айтам. Эң сонун азаматсыз. Чоң рахмат. Ырдап, аябай чарчап укмуш концерт болот деп сиздерди ишендире кетем. Мен азыр менин атаандашым болгон Данияр Жанбеков экөөбүздүн дагы эң сонун жаңы репертуарыбызда жаңырлардан ырдап беребиз. Концерт сонун болот, ысык болот. Концерттен күтөбүз. Эң сонун азаматсыз. Концерттен тууралуу кыскача бир маалыматтарга эгедер болуп десем жаңылышпайм. Биз улантабыз. Алдыда кызыктар бар. Урматтуу достор, 3-чү раундтун кийинки тапшырмасына биз келип жеттик. Эң акыркы тапшырма бул жарнама деп коебуз. Жарнама сыяктуу, мисалы бир адамдык сапатты жарнамалаш керек болот, бирок ал сапат жаман сапат болот. Демек, мырзалардан баштайбыз мунусунда. Сизге туура келген сапат жалганчы деген сапат. Мына ушул сапатты сиз
абдан макташыңыз керек. Жалганчылыктын кандай жакшы тараптары бар, жалпы көрүүчүлөрүбүзгө сиз мына ошондой сапатка ээ экенсиз деген бир демек. Эгерде жалган айткан болсоңуздар, бул эң мыкты сапат деп эсептелинет. Анткени ата-энеңиз кака жөнөдүң деген учурда сиз туура эле мен кыздарга кетип атам, девушкама кетип атам дебестен, ошол жерде жалган айтып, кошунамдын үйүнө китеп сураганы кетип атам десеңиздер болот. Бул биринчиден. Ошондой эле аялыңыздарга бул жалган айтуу жолу. Инстаграмды алып атканыңызда ишин ачканда бир кызды көрүп алган болсо, сразу жалган айтыш керек ал жерден. Айла жок жалган айт. Бул эң жакшы сапат. Анткени аялыңыз сурай баштаганда айтасыз, ал кыз мени просто номеримди сураган, биз концертке бармакпыз, ушундай деп кутулуп кетсеңиздер болот. Жолдору көп, жалган айтуунун көп түрлөрү бар. Анткени бул эң сонун сапат. Досторуңуз жүрбөйсүңбү досум, биз эс алып келели, достор менен чогулуп атабыз дегенде үйүңөрдө аялыңар кой бербей койгон болсо, досторуңузга айтыштын кереги жок, жалган айтыш керек. Жалган айтканда кантип айтасыздар? Үйгө конокторум келип калды, тага журттарым келип калды, ошолорду сыйлап, колум бошоп айтат. Колум бошосо өтөм досум деп туруп жалган айтсаңыздар болот. Жалган айтуу бул эң мыкты сапат. Баарына сунуштайсыз, Демек, Венера Жекебиздин жарнамасын көрөлү. Аябай ичи тар адам. Ичи тарлык. Аны кантип айтам? Ушул сапатты сиз макташыңыз керек. Ал адам өзү ичи тар болгону менен аябай кеңир адам. Сен бетине ачып ичи тарлык бул эң сонун нерсе. Эгерде сен бирдекеге ошону көрө албастыгын көрүп машина алган болсо, сен дагы ичи тарлык кылып, ошонун машинесин барып бузуп деп ичи тарлыктын дагы жакшы жактары бар. Себеби дегенде ал сенден мурун сонун машина алып алган болсо, сен ичиң тарып барып туруп, андан чоң джипти алып алышың мүмкүн. Ичиң тарып, ага ичиң тарып, көрө албастан жүрүп, сен андан озуп кетишиң мүмкүн. Ичи тарлык дагы жакшы сапат керек болсочу. Эң сонун алматсыз. Сонун бир деңгээлде мыкты жалпы көрүүчүлөрүбүзгө мыкты маанай тартып адамдар болуш керек. Албетте 5 кыска тынуudan соң бүгүнкү эфирибиздин жалпы жыйынтыктарын чыгарабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн Ring Show программасынын жаңы чыгарылышы биздин атаандаштар Венера Назаралиева жана садарчысы Данияр Жанбеков болушту. 7-6 упай менен Данияр мырза бүгүн жеңүүчү аталды. Албетте, ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле биздин өнөктөштөрүбүз болгон Ош шаарындагы Акбура кинотеатрына 2 кишилик чакыруу баракчасы жеке сизге жана ошондой эле сизге 2 кишилик чакыруу баракча жана биздин Кыргызстанда жасалган чыныгы чоңалай картошкасын дамдандырган Washington чипсылары сиздер үчүн белек. Washington чипсылары азаматсыздар бар болуңуздар жана ошондой эле биздин телеканалыбыз тарабынан өзгөчө белектерибиз бар. Бүгүнкү оюнубузга келип катыш берип өзүңүздүн активдүүлүгүңүздү көрсөткөнүңүз үчүн Венера Жеке сизге биздин жетекчилик тарабынан бир өзгөчө грамота. Мынакей. Азаматсыз бар болуңуз. Жана ошондой эле диплом менен бүгүнкү чыгарылыштын жеңүүчүсү Данияр Жаныбеков сыйланат. Жана ошондой эле өзгөчө ушул медал сизге эстелик деп коелу. Демек, Данияр мырза, сиз кийинки чыгарылышка буюрса жолдоп алдыңыз. Кийинки чыгарылышта дагы катышканга укугуңуз бар. Биз сизге байланышабыз, чакырабыз, кайрадан ошол ринг ортосунда бирок атаандашыңыз башка инсан болот. Демек, кыргыз элибизге бир кыскача кабыл тилейиңиздер, сөзүңүздөр болсун. Барыңыздарды жакын арада келаткан бардык майрамдар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Өзгөчө аял затын майрамыңыздар кут болсун. Бар болуңуздар. Жалпы кыргыз элин ушул жылы жалпы кыргыз эли эмне каалаган болсо, эмне тилеген ой максаттары болсо, ошол ой максаттар ушул жылы орундалсын. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, аманчылык болсун. Анан дайым ушундай конкурстарга катышып келиңиздер, могу шоутуңуздар деп реклама кылып берейин. 8 март күнү Венеранын концертине сөзсүз келиңиздер. Мына мага да билет тапшырып атат.
бул урматтуу телекөрөрмандар, менден келип билет алсаңыздар дагы болот. Ооба, чоң рахмат. Албетте бар болуңуздар. Кандай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Жана ошондой эле мына ушул биздин программанын YouTube каналынан, ЛТР телеканалынын жалпы YouTube каналынан эң кызыктуу комментарий калтырыңыздар. Жана ошондой эле биздин Венера эжекебиздин концертине 2 кишилик чакыруу баракчасын биз сиздер үчүн ыйгарабыз. Кызыктуу өзгөчө комментарий сиздерден күтөбүз. Эжекебиз өзү тандайт жана билекти ыйгарат. Washington чипсылары, датка принт полиграфиялык борбору жана Ак Бура кинотеатрына чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Рахмат достор.